Мен фабирликтен уялам дешет көпчүлүгү. Койчу, фабирликчилер жадатат. Мен фабирликти айткандан уялам, мен сунуштагандан уялам, мен саткандан уялам деген сөздөрдү өтө көп угам. Чындыгында биз өзүбүз эмнеден уялышыбыз керек, эмнеден уялбашыбыз керек, өзүбүз четко билип алышыбыз керек да. Мисалы үчүн чындап уяла турган нерселер бар. Кандай нерселер? Балдарыңар аябай сонун окуу жайларда окугусу келет, бирок силер аларга каражатыңар жетишпейт. Балдарыңарга татыктуу тарбия билим бере албайсыңар. Ушул нерседен уялыш керек. Ата-энеңер тойго барганда акча сурап калса, менде акчам жок, апа, мен сизге тойго акча бере албайм дегенден уялыш керек. Эртеден кечке налып, эч кандай жетишкендикке жетишпей, жетер жетпес жашоодо бул нерсеге акча жок, тиги нерсеге акча жок деп жашагандан уялыш керек. Карызга бирөөдөн акча сурап, акча берип турчу, айлык тийгенде берем деп кайра айлык төгөнгөн сайын, акча төгөнгөн сайын бирөөдөн карыз акча сурагандан уялыш керек. Балдар менен магазинге кирип, магазинден каалаган оюнчугун алып бере албай, ыйлатып, акча жок, акча болгондо алып берем мен сага деп балдарыңарды урушуп, магазинден алып чыгып кеткенден уялыш керек. Ал эми фабирликтен уялбаш керек. Фабирликте акча бар, саякат бар, ушунчалык инсандык өсүү бар. Биринчи силер уялам дегенден мурда ойлонуп көргүлө. Менин жашоом кандай? Менде фабирликтен башка уяла турган нерселер барбы же жокпу? Мен бардык телегейим теп-тегиз, анан мен фабирликке келип уялып калам дей турган болсоңор, анда силер жашооңор сонун экен, жашай берсеңер болот. Эгерде силерде мындан башка уяла турган нерселер толтура болсо, анда фабирликке келгиле, фабирликтен уялбагыла. Уяла турган эч нерсеси жок. Продукциясы эң сонун, халал, 100% халал деген сертификаты бар. Кытайдын болбогон продукциялары эмес, эң сонун качественный продукцияларды тааныштарыңарга, досторуңарга сунуштап отуруп, мынандай саякаттарда жүргөнүңгө жеткирсин. Саякатка чыга албай, бир айылда, бир шаарда өмүр бою налып отургандан уялгыла. Фабирликке келгенден уялбагыла.